Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Гирди чыктыйлабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман-эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрмис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Екатеринбургда тажикстандыктар мушташып 2 киши өлдү. Орусиянын Екатеринбург шаарында тажик жарандарынын ортосундагы араздашуулардан биринде 2 адам каза болуп, дагы 2 жарадар болду. Окуя 12 июнь күнү таңгамал Бардин көчөсүндө жайгашкан тыйын дүкөнүнүн жанында болгон. Коммерсант басылмасы жазгандай, тажик жарандарынын ортосундагы криминалдык тирешүүгө жана жапырт мушташка акча маселеси себеп болгон. Екатеринбургдун Свердлов райондук ички иштер башкы башкармалыгы кылмыштын бети суу электе ачылып, шектөөлөр аныкталганын билдирди. Полиция шектөөлөр Орусиядан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөнүн белгиледи. Расмий маалыматка караганда, мушташка Темир Исмаилов жана Хафиз Ниязода аттуу жарандар каза болгон. Екатеринбургдун тажик диаспорасынын төрагасы Фарух Мирзоев шектөөлөр Казакстанда кармалганын, бирок тергөө органдары бул маалыматты азырынча тастыктай электигин билдирди. Булак Оштова кежи. Көзүнө жаш алып, Өзбекстандын президенти күтүүсүздөн Каракалпакстандагы тойго кирип барды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каракалпакстандагы шаруучулар менен жолугушуп, андан кийин үлпөт тойго күтүүсүздөн барды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, жаңы үйлөнгөн жубайлар Өзбекстандын президентинин тоюнда көрүшүп, таң калышкан. Өз кезегинде Шавкат Мирзиёев жаштарды куттуктап, аларга үй бүлөлүк бакыт каалады. Мындан тышкары мамлекет башчы жаңы үйлөнгөн жубайларга белектерин тапшырып, күйөө балага колуктусуна кам көрүүнү суранды. Келин президенттин келгенине не сабалда болуп, көзүнө жаш алган. Булак супер кежи. Келишимдеги нормалары бузулбайт. Президенттин маалымат кызматы Кемпир-Абадка байланыштуу тарап жаткан маалыматтар боюнча комментарий берди. Соц тармакта айрым жарандар Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу жалган маалыматтарды таратып жатышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Тайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымына караганда, Кыргызстандын аймагы тарабындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жээгине Өзбекстан туристтик эс алуу жайларын курат деген жалган билдирүүлөр тарап жатат. Андай маалыматтарды таратуу менен бирге элде наразычылык маанай жарата турган чакырыктарды кылышууда. Булар кайсыл бир саясий топтордун жана саясатчылардын тарапташтары атайын чагымчыл маалыматтарды жайылтуу менен өздөрүнүн максаттарын ишке ашырууну көздөшүүдө. Тактап коелу, эч кандай эс алуучу жайлар, курорттук аймактар курулбайт. Келишимде көрсөтүлгөн нормалар бузулбай сакталат. Суу сактагычтын плотинасын башкаруу теңме-тең эки өлкөнүн көзөмөлүндө болот. Кыргызстан тараптагы аймактын жашоочулары сууну колдонуу, сууга түшүү жана пайдалануусуна чектөө болбойт. Андыктан элдин пикирин бузуу максатында жалган маалымат таратып жаткандарды чагымчылдык кылбоого чакырабыз, деп жазган Орунбеков. Булак супер кежи. Ысык көлдүн пляждарындагы тосмолор алып салынат. Президент жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 13 майындагы номер 150 Ысык көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Киргизилген өзгөртүүлөрдө Ысык көлдүн пляж аймактарына жарандардын эркин кирүүсүнө тоскоолдук болгон пляж аймактарында жайгашкан тосмолорду, дубалдарды, торчолорду, темир торлорду демонтаждоо каралган. Ошондой эле аларды мындан ары курууга тыюу салынат. Ысык көлдүн курорттук рекреациялык аймагында жайгашкан калктуу конуштардын тургундарынын экономикалык жана социалдык кызыкчылыктарын коргоо, алардын пляж аймактарына эркин кирүүсүн камсыз кылуу жана мүмкүн болуучу терс кесепеттерди болтурбоо максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66-71 беренелери жетекчиликке алынып, токтом кылынат.
Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 13 майындагы номер 150 Ысык-Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин. Экинчи пункттун 3-абзасындагы ачылуучу калиткалары жок жана деген сөздөр алып салынсын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети ушул жарлыктан келип чыгуучу зарыл болгон уюштуруучулук, финансылык жана башка чараларды көрсүн. Бул жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынан президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды тартипке чакырды. Бүгүн 14-июнда президент Садыр Жапаров өлкөнүн куткаруучуларын сыйлоо салтанаттуу аземинде кыргызстандыктарды өлкөнүн жаратылышын сактоого жана тартипке чакырды. Ысык-Көлдүн экологиясы тууралуу айтып жатып, мамлекет башчысы быйыл өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары көлдү 4 ай ичинде 96 000 метрге жакын браконьердик торлордон жана 6 тоннага жакын таштандыдан тазалаганын баса белгиледи. Бул иш дагы деле уланып жатат. Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылып, балык кармоого мораторий бар экенин эскертип, балыктардын санын көбөйтүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Президент жаратылыш Кыргызстандын кайталангыс байлыгы жана ага аяр мамиле жасоону талап кылган адамзаттын жалпы байлыгы экенин өзгөчө белгиледи. Бирок анын ордуна тактап айтканда Ысык-Көлдүн жээгинде эс алып жүргөн адамдар таштананы эч ойлонбой таштап кеткендиги байкалууда. Кыргызстандын жаратылышын сактагыла деп бизге өнчө өлкөбүзгө келген туристтерге кайрылабыз. Бирок өз мисалыбыз менен тескерисин көрсөтүп жатабыз. Мен бардыгыңарды бири-бириңерди тарбиялоого, тартипке салууга, айлана чөйрөнү булгабай, аяр мамиле жасоого чакырам деп баса белгилеген президент. Туризм тармагын өлкө экономикасынын приоритеттүү тармактарынын бири катары белгилеп, президент Садыр Жапаров бул жолдоолорго ылайык быйыл 10 миллион туристтин келиши күтүлүп жатканын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG.